Жолдошум дейт, футбол ойнойт дейт. Жумуштан келип кечинде футболго кетет. Футболдон келип кайра телефондон футбол көрөт дейт. Ал чемпионат болуп атат да, бираз сабыр кылсаңыз бүтүп калат ал деле. Же дуа кылыңыз, кайсыга көрмандык кылып атат, тутулуп калсын деп тезирээк бүтүп калат. Тамак ичип жатып футбол көрөт дейт. Кечинде жатып алып дагы футбол көрөт дейт. Жашоо футбол экен. Жумушта деле футбол көрсө керек, наушник коюп алып. Суббота дейт, ишемби, воскресенье, жекшемби күндөрү эки команда кирип алыптыр дейт эми дагы. Эки команда да ойнойт экен. Бош күндөрү үй бүлөсүн айлантыш керек эле го. Ал күндөрү дагы футболго кетет дейт. Жолдошума насаат айтып коесузбу дейт. Эми жолдошуңуз футболду жакшы көрөт экен. Али радhiyallahu айтат: "Мен аксара мин шейин юарафу биги." Ким бир нерсени ашыкча кылса ошо менен таанылып калат дейт. Ал туура эмес. Футбол ойнош керек, бирок анчалык даражада эмес. Мен сизге сонун кылып түшүндүрөйүн, эми ал киши муршуп отуруш шарт эмес. Мисалы жумшак айталы түшүнсүн өзү. Жүрөгүнүн кылын чертели да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир күнү мешитке тахажжудка чыкса, мешиттин эки түркүгүндө, Пайгамбар мешитинде саллаллаху алейхи вассалам Мадинада узун жип байланып туруптур да. Таң калып калды. Бул жип эмнеге байланды десе, Зейнеп энебиздин, же бир риwayat Умму Салама энебиздин, момундардын энесинин бири, Аллахым ыраазы болсун, байлап койгон. Эмнеге байлап койгон? Түнү бою намаз окуйт. Биринчи өзү окуйт, чарча уйкусу келип калганда, чаңынып башка болуп кетпейин деп жипти кармап алып окуйт деди. Дегенде ма каллафаллаху бихада деди Муслим. Аллах таала бул нерсеге эч кимди мажбурлаган эмес. Наша сергек денеси бакуат болуп турганда намаз окусун. Катуу уйку сурап келгенде барып жатсын деди. Анан Кудайды мактайын, даңазалайын деп намаз окуйм деп жат, уйкусу келгенде Кудай жок деп алышы мүмкүн, ал адам сөгүп кайда дейт. Дененин дакысы бар деди да. Эми футбол эмес. Эң чоң ибадат, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан көзүмдүн кареги намазга жашырылган деген. Намаздын өзүндө чектөө бар болуп атса, намазды ашыкча кылып адам күнөө таба турган болсо, жөн эле футболду анда эмне болот туган? Бул биринчи, экинчиси. Араб кул, анан арабизация. Биринчи ошонун бирөөсүн кылып алчы. Мисалы биз окуганына анан сүйлө. Биз окуган Египетте эч ким урушуп аткан жок, кээ бир араб кул дей берет го. Ошо арабтардын бир жакшылыгын кылчы, анан сүйлөшөлү биринчиден, туурабы? Бирөөнү жамандаштан алып, ошондон ашып түшүш керек биринчи. Акыл үйрөтүүдөн алып. Өткөндө мисалы сарайда сабак бердик, профессор бар экен, Рустам деген агабыз бар экен, көлдөн чыккан, бөлүнүү эмес эми, профессор бар экен, тамак көңдөйү боюнча 25 жыл өмүрүн сарптаптыр. Бул бери эле жагы башкасын кошпогондо. Бир мошлекейди жутуу өзүнчө керемет турбайбы көрсөчү. Анан элестетиңиз. Ошол арабтарда, Египетте бизде өтө жакшы нерсе бар. Укмуш иштешет, булар иштен уялбайт да. Жана үйдөрдө жана машиналерди оңдоп калат, унаа тетиктерди. Шымаланып, капкара болуп иштешет, ушунчалык берилип, жатып алып, туруп алып. Анан үй бүлөң бизде окуйсуң, жума күнү, ишемби күнү окууда жок эс аласың да. Карасаң, жанагы өтө кумурскадай мээнеткеч болуп иштеп жүргөн адам жума анан ишемби күндөрү ата-энесин үй бүлөсүн алып ушундай татынакка кийинип алып эс алып жүргөнүн көрөсүң. Мына ошол туура эс алуу болот. Үй бүлөңдүн акысы бар да. Жума күнү алып чыгыңыз, китапкана кыдырыңыз. Неге бизде ажырашып? Анткени бирге сейилдеп жүрүп сүйлөшпөйт. Аялдыгы толуп калган, эркек көңүлүн көтөрүп жүрө берет. Же болсо эркек жакшы болуп баласын караса, аялы көңүлүн көтөрүп жүрөт. Экөөнү бирөө толуп калган, анан тиреш болгон ажырашуу менен бүтөт. Ошону тирешке жеткирбей, 1-2 күн аял затынчы, бир күн сейилдеп койсо, бүт нерсе сөздө чыгып кетет да, ичи бошоп калат. Кайра бир жума толтурат, кайра чыгып коюш керек, кайра бошоп калат. Ошо жеңил математиканы кылбайт экенбиз да бизчи. Анан сизге сүйлөйт деп чыкканда, анан кимге сүйлөйт анан? Сүйлөш керек. Ошон үчүн футбол анчалык болбойт туган. Футбол сизди көргөчө эмне үчүн? Шунчалык футболго фанат хобби болуп кеткен адам, кечирип коюңуз, тамаша эмес, мына акыйда окудук. Сенин Раббиң ким десе, Раббиң ажеп эмес, Кудай сактасын, футбол деп айтып ийиши мүмкүн да. Жок, чын, жүрөгүнө сиңген адам кыйын өлүм учурунда эмнени айтат? Анчалык эмес ал. Анчалык эмес, топ эмне? Бир шишке бекет таңылса жарылып кетет. Бул топтун өмүрү ошончолук эле. Анан ошон үчүн айтып атабыз. Топко акчаны тигип сурабай эле койгула, ушу кумар болобу, жөн эле ойногула, аны да чектеп. Акчаны тиге турган болсоңор, Куран жарышына тиккиле мисалы. Мектептен китеп окутуп тиккиле, жөн эле ойной турган футболго акча тикпей. Футболго акча тиге турганчалык эмес тугандар. Эми профессионалдык клубтар ал башка маселе.